Ассалам алейкум, кайрымдуу кыргызстандыктар. Азыр биз Деск Анклавда турабыз. Бул жерде 8 жаштуу Илгиз аттуу энебиз оордатка чалдыгыптыр. Ата-энеси кайрылган, бизге жардам сурап, буюрса тез арада Турцияга жөнөтүш керек болуп атат. Калган маалыматты тайнесинен угалы. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Мен атым Гүлшайыр, өзүм Ош облусунан болом. Бул менин кичүү неберем, көкүрөк күчүгүбүз Илгиз ушундай ооруга чалдыгып калды. Муктаж болуп атабыз. Пожалуйста, бизге жардам бергиле, суранабыз. Срочно Турцияга алып барыш керек болуп атат. Острый миобластный лейкоз деген диагнозду коюшту бизге. Абалы оор болуп атат. Туугандар, бул Илгиз деген энебиздин диагнозу миобластный лейкоз экен. 1-2 күн эле болуптур диагноз билгени. Ошон үчүн тез арада жардам берип калсак, шанс аябай чоң экен. Келгиле, көп түкүрсө көл болот демекчи. Бир жакадан башы, бир жеңиден кол чыгарып, биргеликте жардам берип коелу. Жок дегенде каражат менен болбосо дагы ушул видеону репост кылып, лайк басып койсоңуздар, башка бирөө жардам беришине себепкер болуп калышыңыздар мүмкүн. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар.